Алейкум рахматулла баракату. Урматтуу мусулмандар, урматтуу улуу кыргыз журту, орозоңуздар кабыл болсун. Утерка чүйдө орозо 30 күн теле долбоор эфирде сиздер менен чогуу Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ошол жаштардын тарбиясы жөнүндө сөз кылабыз. Жаштарды тарбиялоо жөнүндө, жаштарды кимдер тарбиялаш керек деген темада сөз кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү ошо биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн дин аалымы, дин таануучу, кыргызга күнү түнү чарчабай кызмат кылып аткан Темирбаев Чыңгызбек дамылабыз келген. Ассалам алейкум, кош келдиңиз. Алла разы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Мынакей бүгүнкү темабыз ажайып сонун тема. Ушул жаштарды тарбиялоо деп, өлкөнүн келечегин көрөм десең жаштарын кара дейт. Жаштар билимдүү, илимдүү, имандуу болсо ошол өлкөнүн келечеги бар дейт. Анда эл журт менен амандашып эфирибизди баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Алхамдулиллахи Rabbil alamin ve la akbatul muttaqin ve salatu ve selamu ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Алгач бүткүл кыргызстандыктарды, бүткүл мусулман муртугандарды бүгүнкү ушул улуу Рамазан айындагы тутуп аткан орозолор менен куттуктагым келет. Кудай таалам ушул улуу Рамазан айындагы тутуп аткан орозолордун кабыл кылып, соопторун эселеп берсин. Жана ушул улуу Рамазан айында кандай гана бир пенжечилик кылып ката кетирген кемтер болсо Кудай таалам өзүнүн кечиримдүү сыпаты менен кечирген болсун. Алла разы болсун. Ушул жанагы кыргызда айтат го, өлкөнүн келечегин көрүш үчүн жаштарды тарбиялаш керек деп. Жана ошол жаштарды тарбиялоо дегенде бүгүнкү теманы ачып, кантип тарбиялайбыз, кимдер тарбиялайт? Өтө жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Ар бир улуттун келечегин көргүн келсе анын жаштарын кара дейт го. Эгер жаштары илимдүү, билимдүү боло турган болсо, демек ал коомдун, ал улуттун келечеги кең. Эгерде жаштары билимсиз, илимсиз, кайдыгер болсо, демек ал коомдун, улуттун келечегинде коркунуч бар деген да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жаштардын таалим тарбиясына, келечегине көңүл буруп калуу бул өтө чоң мааниге ээ. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ата энеге өтө бир миндеттеме катарында 3 нерсени жүктөгөн. Мен ойлойм, ошол 3 нерсеге биз жакшы көңүл бура турган болсок, иншалла биздин жаштарыбыз дагы өтө мыкты деңгээлде таалим тарбияланып, коомго салым кошкон инсандардан болуп өсөт деп ойлойм. Мунун биринчиси, жаш бала жаңы төрөлгөн мезгилде ата баланын атына өтө жакшы көңүл бурсун деген. Анткени бала атына заты жарашыктуу болуп чоңойсун. Мисалы үчүн чоңойгон мезгилде дагы баягы өзүнүн атын уккан мезгилде ошо атынан намыстанбай тургандай деңгээлде чоңойсун деген. Андан кийинкиси, баягы бала ак менен каараны айырмалап калган мезгилде, бир аз чоңоюп ак менен каараны айырмалап, жакшы менен жаманды айырмалап калган мезгилде ага Аллах Тааланын китебин үйрөткөн деген. Куранды. Анткени кимге Куранды үйрөтө турган болсо, Куран ал адамга бүткүл жашоону үйрөтөт. Бүткүл жүрүм-турумду үйрөтөт. Мындайча айтканда эки дүйнөнүн бактылуулугун үйрөтөт деген. Андан үчүнчүсү, бала балакатка жеткен мезгилде ага ошо балаңдын балдарына мыкты эне боло турган жубай таап үйлөндүрүп кой деген да. Анткени биздин келечектеги коомду тарбиялап өстүрүш үчүн дагы эненин салымы өтө чоң экен балага. Анткени баланы эне бул мектеп, медресе. Анткени баланын тарбиясына эне өтө көңүл бурат экен. Бир нерсени берсе дагы сүйүү менен берет экен. Ошон үчүн келечекте бир коомго мыкты деңгээлде балдарды тарбиялап өстүрөм, менин балдарым ушундай бир мыкты деңгээлде коомго салымын койсун, пайдасын тийгизсин деген ниетте боло турган болсок, сөзсүз түрдө балдарыбыздын аялдарына дагы жакшы көңүл бурушубуз кажет экен. Анткени бул пайгамбар саллаллаху алейхи айткан хадисине ылайык келет да. Сонун агай. Алла разы болсун. Ачканан сиз мынакей ошо мешіттің имамы, хатиби катарында сиздердин мешітке келгенде канча пайызы жаштар келип атат, анан каарылар кандай? Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, биз мына жума намаздарды эске алганда бир 70
пайыз эле жаштар келип атат. Негизи Кудайга шүгүр. Бул бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө баягы соц тармактардан, мисалы үчүн баягы ааламдаштуу заман деп коюп атпайбызбы? Ооба. Интернеттен канчалаа инсандарыбыз, жаштарыбыз интернеттен үлгү алып, башка жака да кетип аткан инсандарыбыз жок эмес да. Ооба. Ошол эле месчитке келип атат деп эле биз уйман жолуна түшүп кетип атат деп эле сүйүнүп калбастан, ошол жагына дагы кайдыгер карабастан, интернет тармагында канчалаан жаштарыбыз бузулуп кетип атат, мисалы үчүн. Эми бузулуп кетип атат дегенде мындай туура эмес нерселерди кылып атат да. Ошолорго туура жол көрсөтүп, адеп ахлагын үйрөткөнгө мындай бир салым кошуп калсак жакшы болот эле деген ойдомун да. Бир көйгөйлүү бир нерсени айткым келип атат. Айтыңыз. Бүгүн жаштарыбыз көпчүлүк учурда интернеттен, эле TikToктон, же Instagramдан баягы жаңы үйлөнүп, же болбосо балдары бир 2-3 класска чыгып калган, 2-3 класска окуп калган мындай жаш семьяларды көрүп атабыз, үй бүлөлөрдө. Интернеттен туура эмес нерселерди чыгарып атат да. Мисалы үчүн үлгү ала турган деңгээлде бир нерсени көрө албайсың да. Тилекке каршы. Өкүнүчтүүсү ошондой болуп атат. Эми ошол нерселерге жаштарыбыз да жакшылап көңүл бура турган болсо, бул жакшы болот эле. Анан бүгүнкү күндө биз ошо балдардын да мындай телефон колдонуусуна өтө бир кайдыгер карап коюп атабыз да. Мисалы, бала телефондон эмнени алып атат, эмнени көрүп атат, мисалычы. Өзгөчө жанагы сөзүн созуңузда эл абасында берип коюп атпайлыбы? Ошол өтө эмнелерди алып атат? Ооба. Мисалы, мындай бир карасаң, азыр баягы атыш оюндары өтө көп чыгып кеткен. Атыш, Аны биз баягы орто жаштагы адамдар анчалык көп берилбеген менен жаштар өтө көп берилип келип атат да. Атыш оюндар. Ошол эле учурда баягы интернеттен биздин баягы жаңылыктардан деле кээде мынаны өлтүрүп кетиптир, сайып кетиптир деген сыяктуу окуялар көп чыгып атпайбы? Менин оюмча, жаштар ошол оюндан карасаң деле бирөөнү өлтүрүп кетип аткан. Анан башка жаңылыктарды угайын десе деле баягындай бирөөлөрдү өлтүрүп, же болбосо сайып кеткен нерселерди көрүп атаган. Ошол нерсе жаштардын аң сезимине кирип, баягы бирөөнү өлтүрүү же болбосо башка бирөөлөргө бир зыян келтирүү аларга кадимки эле көрүнүш болуп калбаса экен деген бир коркунуч бар да. Агай, ушул баягы жаман нерсени көрбөш үчүн, ошол сиз айтып аткан маселени кылбаш үчүн биздин ата-энелер, мамлекет, аалымдар, имамдар, коомдук ишмерлер дейле кандай иштерди менен алектендириш керек? Ошол саздан тартуу маселеси кандай? Эми ар бир нерсенин альтернатива деп коет го. Мисалы үчүн баланы алек кылыш керек. Бир нерсе менен алек кылыш керек. Бош болбош керек. Бош калтырбаш керек. Бүгүнкү күндө балдардын көпчүлүгү эле баягы бош калгандыктан эне деле баягы телефонду берип коет, ыйлабай турсун депчи. Ошондон туура эмес жакка кетип аткан жаштарды көп көрүп атабыз да. Эмне менен алек кылышыбыз керек? Мисалы, биздин жаш мезгилде телефон жок эле, биз жаштыгыбызды оюн менен өткөргөнбүз да. Эми баягы айылда эми көп деле баягындай китеп башка окубасак деле оюн менен көпчүлүк учурда өткөргөнбүз да, баягы физический жактанчы. Ата-энелер илгери балдар үйгө киргенде урушат эле, азыр сыртка чыгара албайсыз. Ооба, азыр ошондой болуп калды. Эми мен бүгүнкү күндө сунуштап кетерим, китеп окутуш керек балдарга. Кантип окутабыз агай? Китеп окутуш керек, китепке кызыктырыш керек. Конкурстарды кылып, конкурстарды кылыш керек. байгелерди берип. Анан биздин жакшы сөзүбүз бар го. Тарыхыңды билбегениң бул сенин тамырсыз болуп калганың деген сыяктуучу. Биз кыргыздын тарыхын дагы жакшы окутушубуз керек балдарга. Мисалы үчүн ошол эле Сынган кылычты, же болбосо Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармачылыгын бир окутуп койсок, биздин ата-бабаларыбыз ушундай жашоодо жашашкан экен да деп, ошо ата-бабаларыбыздын деле жашоосун бала өзүнө бир аз сиңирсе, анан бир келечекке бир жакшы бир багыт алып кете беле деген ойдомун да. Агай, жакшы. Бул китеп дедиңиз, азыр биз алсызда китептер турат. Казына. Бактылуу үй бүлө, Миң макал, Умар,
Абубакыр Сыддык, негизи эле Куран китеп. Ушул орозо айында ушул жаштарга кандай кеңеш бересиз? Кайсыл китептерди окуш керек? Пайгамбардын өмүр баяны. Эми пайгамбар негизи Рамазан айында баягы Куран окууну билгендер болсо, эң биринчи Куранды катым кылган жакшы бул Рамазан айында. Анткени Рамазан айында бул Куран айы да, Куран түшкөн ай. Канча биз Куранды көп окуй турган болсок, ошончолук сооп кое болобуз. Анан эгерде Куран окууну билбегендер болсо, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп чыгышыбыз керек. Бул Рамазан айында биздин ошо пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн үйрөнүүгө, пайгамбарыбыздын хадистерин үйрөнүүгө, дең эле ушундай бир динди үйрөнүүгө бир багыт алат да. Орусча, кыргызча, арабча, түркчө тилде окуй берсе болот да. Боло берет. Маселе жок. Маселе жок. Кайсыл тилди жакшы түшүнсө, мисалы үчүн кээ бир кыргыздар бар, кыргызча китепти жакшы окуй албайт, бирок орусча китепти жакшы окуйт. Алар орусчасын окуй берсин, мисалы да. Кээ биркилер баягы арабчасын окуганда тым эле рахат алат. Жакшы агай. Өткөндө мына кече эле айтып атат, бир Медер деген бир жигит бар. Ошол анан конкурстарды уюштуруп тур, сиз айткан китеп окутуш керек деп атпайбы? Ошол сонун китептерди коюп туруп пайгамбардын өмүр баяны, кыргыз жөнүндө, кыргызстануу жөнүндө, манастануу жөнүндө анан белектерди коюп тур. Балдар кызыгат экен да, айфон, велосипед, анан сонун баягы чет өлкөлөргө жолдомолор. Анан сонун иш-чара болду да ушул айылда. Ажайып. Анан бала ошол айфон утайын деп окуйт экен. Анан бул да бир окуутунун бир ыкма жолдору экен да. Демек ушул болбой эле балдардын да деңгээлине түшүш керек окшойт. Кээде биздин улуу аксакалдар, чоң адамдар мындай көрбөй калып атат да. Алар болсо балдар ракета учуп кеткен, IT доору, алтын доор деп кетип атабыз. Анан ошолорго да ушундай кылып уюштурса болобу жерлерде? Өтө сонун болот агай. Жакшы болот. Анткени негизи моюнга алышыбыз керек бүгүнкү күндө. Бардык эле жашынан карысына чейин адамдар мындай дүйнө менен алпырышып калды да, дүйнөгө кызыгуу өтө күчтүү. Ошо дүйнөгө кызыгып аткан мезгилде дүйнөнү коюп туруп, мисалчы азыр эле айфонду айтып атабыз, же болбосо башка бир телефонду айтып атабыз. Ошол эле учурда баягы китепке болгон кызыгууну дагы өстүрүп койсо болот да. Мисалы үчүн могу китепти окуп чыксаң, сен муну аласың. Эми жаш бала ошол нерсеге кызыгат да көпчүлүк учурда. Ошондой сыяктуу бир оюндарды уюштурсак бул эмне болбосун, өтө сонун болот агай. Сонун. Анан кыргызда жакшы сөз бар агай. Жакшыдан жашыл бак калат дейт. Бир адамдан бир көчөт деп, көчөттөрдө отурузуп жүрөбүз, Анан ошол балдарга таалим тарбия болуш үчүн балам жүр, кызым жүр, же неберем деп эстеп алып, мына жашка келдик буюрса, анан мына орозо бүткөндөн кийин биз дагы ошол көчөт ортодо отурсак деп атабыз. Миңдеген жерлер бар экен. Балдар үйүндө, карлар үйүндө, областтарда, мечиттердин айлана тегерегинде. Анан ошого иштерди баштадык агай. Баштап анан ошого балдарды барып отургузсак, мындай көрсөтсөк, пайгамбарыбыздын жүргөнү Куран эле дейт го. Бул дагы тарбиябы? Өтө сонун тарбия. Анткени бала негизи эле жалпылай адам баласы баягы сүйлөгөн сөзүңө караганда сенин кыймылыңды көбүрөөк карайт дейт да. Бала? Бала, жаштар, деген адам баласы сүйлөгөн сөзүңө караганда сенин кыймылың көбүрөөк карайт. Ошон үчүн баягы алымдарыбыз да айткан да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди жаюуда 10 түр менен жайган болсо, ошонун бир эле түрүн тил менен кылган, калган 9 түрүн өзүнүн кыймыл аракети менен кылган депчи. Демек биз дагы ошо балдарга үлгү көрсөтүүдө, балдарга мындай бир жол көрсөтүүдө өзүбүз баштап ошолорго көрсөтсөк, демек кийинки келе турган муун бизди мындай бир ээрчийт экен да. Ошол жактарга, ошол муунга, ошол коом кийинки келе турган жаштарыбызга, коомубузга биз дагы өзүбүздүн жакшы жагыбыз менен эсте кала турган болсок, бул чыныгы мусулманбыз деп ойлойм иншалла. Сонун агай. Алла разы болсун. Мынакей жылдан жылга ошол Кыргызстандын өнүгүүсү жолуна түштү, жаңылануу болуп атат. Анан ошол жаштарга мамлекетке мекенчил болсун деп, мамлекетке салым кошсун деп үйрөтүү, түкүрбө, какырба, тазалык бул иман жартысы дейт го. Ошол тазалануу биринчи маселе, тазалап коюш экинчи маселе. Ушул баягы тазалык иман жартысы деп эмнеге мындай деп айткан? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадиси бар. Негизи
тазалык бул ыймандын жартысы да негизи. Тазалык бул ыймандын жартысы. Эмнеге дегенде, негизи ислам адам баласыны жалпылай тазалыкка үнөйт. Анын сырткы келбети болсун, же болбосо ички келбети, жүрөгү болсун, таза болсун. Анткени Аллах Таала тазаларды жакшы көрөт. Аллах Таала ару зат, ошо ару зат ауруларды жакшы көрөт деген мааниде. Ажеке жанагы Япония эли ушул баягы мектепке балдар жөнөтөбүз го, ошолор өзүнүн классын, мектебин өздөрү жууп тазалайт экен да. Биринчи класста болсо деле. Анан биз деле илгери ошентип жуучубуз. Бизди бөлүп коет эле, бир кыз, бир бала кылып, ошо классты жуат эле кезегибиз келгенде. Анан ошол баягы өткөндө бир жерге барсам, ошо мектепте мугалим эже агайларчы сыртта туруп, шыпырып, баягы тазалап жүрүшөт да. Анан ой, окуучуларды кылбайсыздарбы десек, биз мугалимдер кылып атабыз. Ата-энелер арызданат, тигиндей мындай дейт. Ушул туура жатыр эмеспи? Негизи агай мындай да. Ошол Японияда мисалы үчүн ошол эле окуучуларды класстарды тазалатат экен деп атпайсызбы? Бул баягы адам баласынын жоопкерчиликке дагы үйрөтөт экен негизи. Исламда адам баласы ушундай бир кесипке ээ болсун, жоопкерчиликтүү болсун, аманатка бек болсун деген нерсе бар да. Ооба. Биз балдарды кээде ушундай бир нерселерге жумшоо менен, мисалы ошол эле болсун, Жооптуу болот, мен тазалыкка болсун, же болбосо башка бир нерсеге болсун, аларды жумшоо менен, аларды бир иш кылдырып чоңойто турган болсо, ал дагы өзүнүн бир жоопкерчиликтүү болуп чоңое алат экен да. Бул жерде эми мугалимдердин эшик тазалап жүргөнүн мен аябай деле бир кемчилдик катарынан көрбөйм, бирок ошол эле учурда окуучуларды тазала десе, ата-энелерин баягы арызданат деген мен эч кандай бир туура деп ойлобойм да. Анткени балдарга мугалим дагы өзүнүн жумуштан, мисалы эмне болсо дагы ошолорду ишке буйруп, аларды мындай бир иш билги кылып чоңойсо, не болбосун. Бул эң сонун нерсе да. Жакшы, анткени ошо баягы мугалим сабак берсе дейбиз да, баягы статусун көтөрүш керек болуп атпайбы? Азыр чоңдор барат десе, көчөлөрдү тазалап жүргөн мугалимдер, бала бакчанын мугалимдер чыгарат да. Ошо окуучуларды кылса, таштабайбы деген ойда. Анткени ошо таштагандар көбү жаштар болуп атат да. Бул бир. Экинчиси, ушул сиздин мечитиңизге келгенде арыздангандар көп келеби, же мындай маселе сурап көп келеби азыр? Же жаштар көп келеби, же карыларбы? Бүгүнкү күндө арыздангандар көбүрөөк келип атат, чынын айтканда. Анткени үй бүлө боюнча агай. Бүгүнкү күндө негизи биз мындай жалпысынан караганда кээ бир инсандар баягы соц тармактарды карап эле жашап калбадыбы? Инстаграмда бирөөнүн жашоосун карап, өтө кооз жашап атат, сонун болуп атат, менин жашоом мындай болуп атат депчи. Көпчүлүк үй бүлө ошондой жашоону карап, ошондой болгусу келип, андай бул болбастан үй бүлө талкаланып кеткен учурлар көп болуп атат. Бизде ошондой жаш эле үй бүлө кургандар 1 жыл болду, 2 жыл болду, аялым мынтип кетем деп атат, сен иштегет таппайсың деп атат, ана мына деп, ошондой бир өздөрүнүн маселеси менен келген жаштар өтө эле көп. Мисалы, ар бир жумада, эми жумадан кийин олтурасың да. Олтурган мезгилде кээде 2ден 3төн келип калат да, баягы 1 сааттай олтурган убакта элечи. Демек, бул өтө көйгөйлүү маселе деп ойлойм. Биз ушул маселени кантип чечебиз? Ислам эмне дейт буга? Буга мисалы биз шүгүр кылууну үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм. Анткени Аллах Таала, пайгамбар саллаллаху айтат, мусулман кандай гана рахат жашоодо жашайт дейт да. Кимдер? Чыныгы мусулмандар да. Чыныгы мусулмандар кандай болот десе, кичинекей бир ийгиликке жетсе, ага шүгүр келтирет. Же болбосо башына бир кайгы, капа келсе, ага сабыр кылат дейт. Эмнеге десе, башына бир кыйынчылык келсе, кой, ушул кыйынчылыктын артынан сөзсүз түрдө бир 2 жакшылык бар. Кудай Таалам ушунун артынан мага сөзсүз түрдө жакшылык жөнөтөт деп, жакшылыктан үмүтүн үзбөй өткөрөт. Бир кичинекей бир ийгиликке жетсе, Кудайга шүгүр, ушул жакшылыкка мен жетип атамын. Канчалык инсандар ушул нерсеге да жетпей атат деп шүгүр кылганды үйрөнө турган болсок, биздин жашообуз кооздонуп кете берет. Бүгүнкү күндө бизде баягы шүгүрсүздүк артыктан, барга канаат кылбагандыктан
бардыгыбыз эле баягы дүйнө менен жарышып калгандыктан агай биздин жан дүйнөбүз ачка болуп атат да. Биз жан кыйналып дүйнөнү атабыз. толтуруш керек. Биз кыйналып атабыз. Ошон үчүн жан дүйнөбүздү иман, ибадат менен толтурсак бул жакшы болот эле. Мына улуу Рамазан айында болуп турабыз азыр. Ушул улуу Рамазан айында колдон келишинче биз ыйманыбызды бекемдегенге аракет кылышыбыз керек. Күндө таспихтарды айтып, зикирлерди айтып, Аллах Тааланы көп эстеп, мисалы да, Куранын окуп, мисалы, ошол эле хадистерди окуп, ибадат менен өткөрө турган болсок, биздин ыйманыбыз дагы да болсо бир бекемделет эле иншалла. Сон. Агай, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Бир жакшы эл журтубузга жыйынтыктоо сөз дуаңыз болсун. Бүткүл кыргызстандыктарды, деги эле ушул бүткүл мусулман бир туугандардын ар биринин бүгүнкү күндөгү тутуп аткан оразаларын Кудай Таалам өзү кабыл кылсын. Биздин Кыргызстаныбызга кең келечек берсин, тынчтык берсин. Кудай Таалам, Аллах Таалам ушундай бир башчыларыбызга адилеттүүлүктү берсин. Ар дайым ушу элибиз, жерибиз аман, ден соолукта, тынч болууну Кудай өзү насип этсин. Алла разы болсун, оразаңыз кабыл болсун. Урматтуу теле көрөрмандар, угармандар, Кудай буйрса мынакей устазыбыз дин алымы айткандай, жаштарыбыз билимдүү, ыймандуу болсо, ошол өлкөнүн келечеги сөзсүз жакшы болот. Сөзсүз бизге ушул кыргыз тааныган, манас тааныган, ушул салттуу исламды түшүнгөн жаштарыбыз аба суудай керек экен. Демек, ушул жаштарыбызга талим тарбияда ата-эне, коомчулук, ага эжелер, устаттар сөзсүз талим тарбиясын бериш керек. Кыргызда айтат, ушул билимдин, илимдин зекетин бергиле дейт. Ал эмне десе, ушул балдарыбызга, жаштарыбызга тарбияны берсек, Кудай буйрса келечегибиз өнүп өскөн, күчтүү өлкө болот. Кийинки оразодон амандашканга чейин оразаңыздар кабыл болсун, сак саламат болуңуздар.